Бардык тийиштүү ведомстволордун милдети азык-түлүктүн негизги түрлөрү менен тийиштүү көлөмдө жана жергиликтүү баада камсыздоо болуп саналат. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов азык-түлүк коопсуздугун талкуулоо боюнча кеңешмеде билдирди. Биз ярмаркаларды уюштурушубуз керек. Бишкек шаарында, Ош шаарында и бардык региондордо мындай өзүнчө бир аянтчаларды жасап туруп, ошол жерге шарт түзүп берип, бардык продуктыларды сахар, күрүч, гречка барын соодагерге да жакшы болсун, прямой сатканга, и элге да удобный болсун да ушул. Бүгүнкү күндө активдүү талкууланып жаткан темалардын бири бул азык-түлүктүн негизги түрүнө карата баалардын өсүүсү болууда. Буга байланыштуу көптөгөн жарандар тигил же бул азык-түлүктөрдү алуудан баш тартууга аргасыз болууда. Бул маселе өкмөттүн деңгээлинде бир нече ирет талкууланып, кандайдыр бир чечимдер кабыл алынган. Бирок абал татаал бойдон калууда. Күн сайын этке, өсүмдүк майына, жумурткага жана башка товарларга карата баалар өсүүдө. COVID-19 пандемиясы өз таасирин тийгизип жаткандыгы түшүнүктүү, бирок актануудан ишке өтүү керек. Өтө бүгүнкү күндө актуалдуу, маанилүү маселе болуп турат коомчулукта баалардын өсүүсү боюнча. Мына карасаңыздар, бир мешогондун баасы 1750 сомго чыгып атат азыр. Орточосун алганда. Суу май боюнча 134 сомго чыкты. Октябрь айындагы баадан 33 сомго кымбаттап атат бул. Эт дээрлик 124 сомго кымбаттап атат. Жаап жашырып бааларды аз кылып айтуу менен биз эшиктеги элдин жашоосун оңдой албайбыз, урматтуу кесиптештер. Кагаз жүзүндө аз көрсөтсөк, андан сырткары баары жакшы деп отурсак, бул баарыбыз үчүн уят. Биз ошо милдетти алганбыз баарыбыз. Ошо милдетти алганбыз. Буга чейин иштеп аткандар, жаңы өкмөттүн курамына киргендер биздин негизги милдеттерибиздин бирине кирет бул. Баа жагынан элге жардам берүү. Баалар көтөрүлбөш үчүн эффективдүү ыкчам чараларды кабыл алуу баарыбыз үчүн, мен ойлойм, бул түздөн түз милдетибиз. Өкмөт башчы Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин ишин сынга алды. Өкмөттүн атайын органы бар, монополияга каршы агенттиктин директору. Сөздү сизге берсек, мына карасаңыздар, растительный масло былтыркы жылы 63% кымбаттады. Эмне чара көрүлдү? Сиздин мекеме тараптан бир эле ушул суу май боюнча эмне чара көрдүңөр? Эки сүйлөм айтып бериңизчи. Биз өзү өкмөткө, тийиштүү министрликтерге, мисалы Айыл чарба министри өткөн жылы да буга чейин да сунуштар берип келатабыз. А бирок биздин мамлекеттик органда функциясында мисалы кандайдыр бир чара көрүп, алар боюнча бизде каралган эмес. Биз сунуштарды гана беребиз, анализ жүргүзүп, ош сунуштарды гана беребиз да. 20%дан 3 эсе ашып атат да, туурабы? 63% болуп атат да. Өзүңүздөрдүн мыйзамда белгиленген тапшырма боюнча кандай чара көрдүңөр деп атам. Сунушту баары бере берет. Сиз жеке кандай чара көрдүңүз? Жетекчи катары. Мыйзамда белгиленген эле функцияңыз боюнча. Хорошо, мониторинг кылыпсыз, карап турупсуз. Анан дальше эмне кылдыңар? 3 эсе өскөнү боюнча. Сиз урматтуу Шупрат Маматалиевич, базарга көбүрөөк барыңыз. Ош базар, Сары Өзөн, Дордой Моторс, Аламедин барып кыдырыңыз өзүңүз. Сиздин негизги ишиңиз базарды кыдырыш керек. Анан кабинетте отуруп мониторинг кылсак, башка кылсак, негизи кереги бар мындай бизге учреждениянын вообще? Жыйындын жүрүшүндө премьер-министр биринчи кезектеги муктаждыкты жараткан, өзүбүз өндүргөн продуктулар менен камсыздоо иретинде айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түрүн себүү үчүн айдоо аянттарын кеңейтүү зарылдыгын белгиледи.